Бүгүн 23 октябрда парламентте жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Анда депутат Үмөталы Кыдыралиев 1-4 класстагы окуучулардын тамактануусуна каражат кайдан алынарына кызыкты. Билим берүү жана илим министринин өкүлү ар бир окуучуга күнүнө 7-10 сомдон республикалык бюджеттен бөлүнөрүн билдирди. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бюджеттен тышкары ата-энелер дагы өз каалоосу менен баласынын тамагы үчүн кошумча каражат берип жатканын белгиледи. Урматтуу министр Каныбек Абдубасатович, тактоо иретинде азыр суроо берип калбады, каржы булагы кайдан депчи. Ооба туура айтты, мамлекеттин республикалык бюджеттен деди, бирок кошумча ата-энелерден өздөрүнүн каалоосу менен ушул тамактанууга акча кошулат, кошулбайбы? Кошулат, сөзсүз түрдө ата-энелер дагы финанслоого катышат. Эми ошону да айтып коюңуздар да, мына ата-энелерге азчылык билгиси койдуңуздар, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошо балдар үчүн деп мына кошумча каалоо иретинде ата-энелер да акча берет деп айтып коюңуздар. Анан ошо сумманы да кошо айтып коюш керек. Жылда ушунча ата-эне тарабынан акча чогултулуп атат деп. Бул мажбурлоо эмес, эми каалоо иретинде ата-энелер берип атпайбы балдар үчүн? Албетте биздин конституцияда жазылган билим берүү тармагы бекер деп. Бирок ата-энелер ушу балдар үчүн деп өздөрү кошумча каалоо иретинде кошулуп аткан жагын айтып коюш керек. Бул да мамлекет тарапка болсо бир жардам көрсөткөнү болуп атат бүгүнкү күндө.